Каарманыбыз Нуркыз Караева 16 жылдан бери Ысык Ата районунун Киршолк айылында жашап келээрин айтат. Айтымында аны квартал башчысы менен кошуналары жашап жаткан жатаканасынан кууп чыгышкан. Турмушум оор, 3 балам менен эски мончодо күн кечирип келем. Адамдардын адилетсиз мамилесинин курмандыгы болдум деген каарманыбыз тагдырын төмөндөгүчө баяндады. Деңиз анан окуянын өзөгү эмнеге кошуналары анчалык өчөшө болгон бул айымга, кыз айымга? Мен атым Караева Гүлайым Темирбекова, Токтогул районунун сапаттуу техникалык жабдуулар менен бардык жакшылыгыңызда эсте калчу видеосъемка, фотосъемка, love story, экспресс видео жана кыялыңыздагы контентти сунуштайбыз. Студиядагы съемканын бардык түрүн жана сиз каалаган жерге барып тартууга дайынбыз. Бакыт Рашев командасы ар бир жакшылыгыңызда кызматта. болобуз. Бул жака 2007 сентябрда көчүп келгем, сатып алып. Азыркы колледж, мурдагы сельхозтехникум, азыр Бишкек агроэкономикалык колледждин общежитиясы да жатаканалары ошол кезде переводко чыгат деп, переводко чыгып сатылат дегенде мен да сатып алгам. Нургыз сиңдим 1982 жылкы Караева Темирбекова. Нургуздан мурун өзү агам сатып алган, ал үйдүчү. Бирок анын өзүнүн үйү бар болуп, Нургуздун да үйү жок. Эки баласы бар эле ал кезде. Эки баласы менен анан агам ошо сен жашай бер деп Нургузга эме кылган да. Анан келип 2007 октябрда көчүп келди булар. Келип жашап калдык. Ошондон кийин эле бул жерде бардык эмелерди төлөп, убагында эле коммуналдык услугаларын төлөп, эмелерин коюп, мыйзам жегинде эле төлөп жашап жүргөнбүз. 2008 жылдан баштап эле анан башталды да бул. Эмне башталды? Бул үйлөрдү кайрадан договор түзгүлө биз башында устный эме эле алганбыз да. Ошол кездеги бул колледждин совхозу бар эле. Ал киши азыр кетип калды. Ошол менен биз устный эле договор түзүп алганбыз. Андан кийин ошол эле киши колледждин директору кайра келип кайрадан сатылат. Ар бир комната $1000 деп. Ошондо биздикин 2 комната деп эсептешкен да. Биз макул болдук, макул беребиз деп, ошол приватизацияга чыгарып берсеңер болду деп макул болгонбуз. Бирок ошентип коюп эле, ошол айтылган күндөн кийин эле 3 күндөн кийин келет. Ошо колледжден келип 3 күндөн кийин эле келип, ар бир комната мынчадан бересиңер, болбосо чыгасыңар деп берет. Канчадан деп? Ар бир комнатага $1000 болгондо 2 комнатага $2000 бересиңер деп келди да. Биз макул болдук, макул беребиз эми ушунча биткенде. Бирок дагы башын ачып мечеге чыгаралы деген ой болду да. Анан ошондон кийин эле 3 күндөн кийин эле кайра келди. Кайра биз бардык, бул экөөбүз баары. Ушул убакыт дегисине убакыт береспей, сразу эле акча болбойт да. Кредит алыш үчүн дагы эме топтош керек. Анда биздин ата-энебиз жайлоодочу. Мен өзүм төлөйм. Нургузга биз айылдан акча алышыбыз керек, анын үчүн акчаны алып, аны сатып багылыш үчүн деле убакыт керек да. Бир ай убакыт өтүп кетет да. Десек, директор макул болгон. Бирок 3 күндөн кайра дагы келди. Жок, тиги болбой атат, мындай чыгаш керек, жосо сатыш керек, мындай эмелер келип атат деп эле. Акиматтагы кишилер келип атат. Мен бирок билчүмүн да, что бул мамлекеттин мүлкү, сатылбайт болчу, менчикке чыкпайт. Бул мамлекеттин мүлкү экен, мен билчүмүн, билем да, бирок унчуккан жокмун. Эми эл катары мен деле унчукпай ала берейин депчи, ошончо 48 семья унчукпай алып аткандан мен жалгыз өзүм эмне демек эле. Эл катары эле, эл менен эле алайын деп эме кылдым. Десем болбой эле, булар анан эме кылышат. Бизди кайра келип эле экөөбүзгөчү кайра келип эле ушинтип басым жасай берди да. Анан бул сиңдимди
ошол кезде азыр деле ошо эме квартальный эме калат. Жолдошу да ишчүү бирок мындай эме эмес болду да, эми баягы өзүнүн чеги менен эле ичип жүргөн эле күйөө бала болчу. Анан буну айтат, сенин келинчегиң 319 маршруткага кирчү эле бизге ошол кезде. Ошолор менен ошолорго түшүп, сенин келинчегиң туура эмес жолдо жүрөт деп айтат. Ошол квартальныйчы айыл ошол азыр деле ушундай. Анан десе ал келет дагы. Мен ошондо ооба жумуштан келип үйдө эле шарак этип эле бирдеме кулап түштү да, тас болуп жүгүрүп келип барсам, мындай темир стол менен муну койгон экен, мунучу чапканда буга тийбей айнек эптип, айнеги көйлүп түшүп калат. Ошондо ноябрь айы болчу. Анан кийин күйөө балам айтты, эсиңе кел, эмне болуп атасың депчи. Сен муну өлтүрүп койсоң, сен камалып кетсең, бул өлүп калса балдарың эмне болот? Мастаба ал баати сөздү уккандан кийин өзүн жоготпогондо ал дагычы. Анан кийин айтты, мен башкадан уксам эметпейт элем, мындай болуп атат эже депчи. Андай болуп атса, сен соолугуп туруп сура, ошону алып кел могу жерге, биз эметип берели. Десе жок да. Ал да коркот да, чын чоң балдары бар. Анын балдар да ишчүү, ошолор менен иштеп да жүрдү. Тем более кошунабыз үчүн этажда жашайт да. Анан кийин үйдөн ошентип тынчтык болгондон кийин бул эме кылат да. Ал күнү тынчып жатып калышат, эчтеке болбой элечи. Биз үйдөбүз да, жакынбыз. Тынчып жатып калат да, анан кайра мен ишке кетем. Балдар жалгыз калат, мен да кулдап кетем. Калгандан кийин бул жолдошу кайра эле баягыны кайталап эле мас болуп келип эле биз жокто муну уруп, башын жарып келсек, муну жаткызып коет үйгө. Анан мен РОВДга барып туруп эме арыз жазган жокмун. Барып айттым да, муну кандай кылып токтотсо болот. Бирдеке кылып эметпесеңер, бул мен жокто же эмесе өлтүрүп салат мунучу. Анткени 2 жолу башын жарып койду да, ага чейин да, ошол күнү да. Анан участковый келди дагы, эме кылды, сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эме кылды, мындай болбойт депчи. Ошондон кийин бул сиңдимдин айтуусу боюнча бул жумуштан келатса, базардан келатса, продукт алып, колунда 10 килограмм уну бар, дагы эмеси бар. Биздин жол алыс дагы келатып көрдүң, аркадан киргенден эле бир 15 жөө басып келесиң да. Бияка маршрутка кирбейт эле ал кезде. Кечке мал келатса, өзүбүздүн эле айылдашыбыз машинасына муну салып алган экен. Келин бала келип отура кой, жеткизип коеюн деп. Колунда действительно оор нерсеси бар да. Деп отургузуп алса, аны жанагы эме көрүп калат дагы, эми бул эмелердин айтуусу боюнча да, эми илгери эме болгон дейт да, анын эмесин билбейм бирок анан муну келип, сен эмне? Нургуз, сен эмне анын машинасына түшөсүң деп эле ошондой экөөнүн ортосунда уруш башталат. Анан бул билбейт да. Билбей эле базардан келип, анан түшүп келдим деп, анан ошондой эле бунун аркасынан уже эме баштайт да. Анан кийин мага ошо өзүбүздүн эле кошунабыз айтты да, эзи силерди үйдөн чыгарат экен. Могул эме айтты, биздин квартальный айтты, могу жерде ичкендерди, анан ким мага жакпаса, ошолордун баарын чыгарам деп айтат экен да. Анан мен таң калдым. Бул кандай депчи? Бул үй деген эме да, бул деген мамлекеттики, тем более колледждин директору менен эме кылып алып атабыз да, бул үйдү биз мынтип бектеги элдин кандай тиешеси бар депчи. Анан мынтип баягы эмесине карасаң, бекте жашагандардын баары эле ичет экен, келгенде чындыгында эле ичет экен, ызычуу көп болот экен. Бул жерде ошондой эле болчу да, тартип тарбия деген жок экен. Бир жакта магазин бар эле, күнү түнү арак сатат, тынчтык жок болчу да. Бүт ошол жерге наркомандар байырлаган, ичкендер аябай жаман талкаланып, брошенный болуп, жаман болуп калган эле общежитие болчу да, биз өзүбүз жасап түзүп алдык да мунучу. Жашаганга свети жок болчу, суусу жок болчу, отопление жок болчу. Мен алган үйдө кой камалып турчу. Жана биздин азыр этникалык кыргыздар болуп калбадыбы? Ушулар көң жыйып, анан кой камап коюшту экен ушул жерге. Биз аны өзүбүз ремонт кылып, тазалап, жыйнап алдык да. Бул артыкы деле ошондой болчу. Анан кийин
Ошон үчүн мен айттым, бул кандай боектегилер чыгарып коет деп. Жана көрсө, бул техникумдун балансында тургандан кийин биздин ошол кездеги азыркы эле кварталыбыз ошол жакта иштеп, анан кийин баягы директор мындан эме алып турганда, буяка мындай көчүп келди, бул көчүп келди, бул кандай, тиги кандай дегенде, анан бул ошого карата көрсөтмө берет. Мону чыгарыш керек, муну чыгарыш керек депчи. Бетте акча главный ролду акчада, анан мынтип көрөт дагы тигинин эмесине эме болуп калып атпайбы. Ошентип эле бул Нургузга аябай басым болуп калат дагы. Анан элдин баары эле үйлүү болсом деген ниети да бүт эле баягы тигинин сөзүн сүйлөйт да. Тиги Нургузга болушуп койсок, биздикиге да ушундай эме нападение болот деп элдерчи мындай кээ бирлери чочулайт дагы. Калп арыз жазса деле, чын жазса деле кол коюп бере берет да. Кол коюп бере беришет. Үйдө отурсам бир күнү следователь чалып атат мага. Чымкеев деги Алишер деп. Эже, сиңдиңиз каякта деп. Сиңдим жумушта десем, мен дагы жумуштамын десем, мага азыр эле чалды, силер деген жанагы кошунаңардын ишин тепкилеп, каккалап өтүп кеттир сиңдиңер деп атпайбы. Экөөбүз тең жумуштабыз азыр. Мен буга чалдым. Мен да жумуштамын. Мына ушундайлар болгондо анан кийин бир күнү соцзащитадан келди. Тиги кошунаңардын кызын силер сабап бастырбай атпсыңар деп. Эже бизде иштейт, өзүчү. Биякта жашайт, бул жакта иштейт. Ошол эже келип айтып атпайбы, ушундай болуп тургу десе, жок, андай Нургуз айтат да, жок, эме депчи. Ушундай эле жалган эмелерди эметип эле булар кол койдуруп турганда, болчу квартальный кол койдуруп эле Нургуздун үстүнөн арыз, ким арыз жазса кол койдуруп берип эле өткөрүп турганда, ушундай болуп. Анан акырында келип анан директор да тажайт да. Улам директорго барып ушул 4 кошуна аял барып ыйлайт экен. Булар прокурорго да барган, прокуратурага. Кийин мен чакыртты да. Сиз эжеси болуп экенсиз, эже сиңдиңиз ушинтип эле эч кимге тынчтык бербей атыптыр дегенден барсам, прокурор мынтип айтты. Сиңдиңиз аябай ичип, алкаш болуп көчөдө жатып калыптыр дейт. Кайсы сиңдим десем, Караева Нургуз дейт. Мен айттым, Кудай сактасын дедим. Нургуз төрөлгөнү арак кармабайт азыркыга чейин. Кармабайт, бул ичпейт дагы дедим. Бул калп, бул жалган нерсе депчи. Десем, ушинтип 4 эле чоң эле жашнакай аялдар ушинтип арызданып келди эже дейт. Анан жок дедим, бул калп. Мен башкасын билбейм дедим, бул калп нерсе дедим. Десем, анда биз өзүбүз сүйлөшөбүз, Нургузду чыгаралы деп ошентип калып калды. Мынакей. Анан ошентип эле анан муну үйдөн чыгарабыз деп калды да. Экөөбүздү тең эле сотко берди 2010-жылы. Ушундай депчи. Сотко берди. Биз акчасын төлөгөнбүз, квитанцияларыбыз бар. Сотко бергенде сот декабрда башка тур акча берилбестен чыгарылсын деген чечим чыгарды. Декабрда 2010-жылы. Ошондон соттун чечиминен кийин эле бир күнү могу конечныйда турсам, ошо квартальный кетип бараткан экен. Кетип барат эле деп карап турган. Мени карап айтты да. Колуңардан эчтеке келбей калды го, мыңкылдап жүрүп деди. Да? Деди. Мен дагы ошондо өзүмө кармадым. Эгер менден башка бирөө болсо, же билбейм башкача кылмак да. Мен айттым, азыр эрте дедим. Бул райондук сот, муну силер бердиңер дедим. Биз ошо сотко эчтеке бере элекпиз, арызданып элекпиз. Бирок биз да беребиз дедим. Ошонун квартальныйдын деңгээли ушул болуп атат да. Жосанын кандай акысы бар көчөдө жүрүп ушинтип сүйлөгөнгө. Ким уруксат берди? Экөөбүз бирдей элебиз. Аны эл ишенип, эл койгон квартальный деп айта албайм, ал өзүн өзү эле шайлап алган экен да, мен квартальный болом деп. Болуп алыптыр. Квартальный киши мындай кичине мыйзамды билиш керек. Мындай өзүнүн алып жүргөн этикадан билиш керек да. Анын монтип эле көчөдөн бараткан кишиге бул соттон утулду деп эле монтип басым жасай берген болбойт да. Унчукан жокмун дейин деп. Мен болгону айттым, биз ошо бере элекпиз силерди. Дагы сот көп болот. Ошон үчүн шашылбай туралы деп. Сүйлөшөбүз дагы. Ошол 2010 ушундай болду. Ошону менен эле буга тынчтык жок болду да. Иштен келесиңби? Эки катын өтүп баратса деле, Нургуз мени карап койду, түртүп ийди. Что муну чыгарыш керек болуп калды да. Көздүн чыгарыш керек болуп эле. Участковыйга айтсам, алып карабайт. Ошол кездеги бир гана участковый мындай чын уяты менен иштеп берди. Эринис билем, атын Эринис экен, бирок фамилиясын унутуп калдым. Ушул бала иштеп берди, акырында алдар чарчады. Бул Киршолукту бир эле адамга арыз түшөт экен дейт. Бул Караева Нургуз экен дейт да. Карап териштирип бетин ачып коюн десем, бекте кылмыштын эмеси жок дейт да. Мен чарчадым деди. Чарчадым.
акырын анын эмесине уже кетип баштады да, бул Нургус менен жакшы экен, муну карабай атат деп тиги балага да ужечи. Ал кеттиби? Ал кеткенден кийин башка участковый келди. Бул кийин муну эмеден үйдөн чыгарды да, могу жерденчи 2015 чыгарды го дейм. 2015 жайында чыгарды. 7 жылдан бери ушу үйүндөн чыккандан бери ушул жакта турабыз, баняда. Убактылуу договор менен киргенбиз, ушу техникумдун директору менен келишим түзүп, квадрат метрине 700дөн төлөп жашайбыз. Ошо 3 бала менен турам. Ошо кошуналарым ар кандай сөз айтып, жолдошум экөөбүз эки жолго түшүп, азыр балдарым менен өзүм эле турам. Анан Бул жак ушундай баня болчу мурун? Эч ким жашачу эмес. жок, жөн эле карабызган сарай сыяктуу эле. Тияктарынан үстүлөрүнөн суу такыр эметет да, өзүбүз эптеп жаап салганбыз, бирок жамгыр жааганда кайра эле көлчүлө булай болуп баштайт да биякчы. Анан улам суун төгүп тазалап турабыз да. Акаттан. Бияктан бул жерди деле өзүбүз эметип алганбыз, ата бияктан суу толгондо бетке чачырайт, эшикти ачар менен элечи. Иштедим өзүбүз жакта, кантта, кафеде. Эмне жумуш кылып? Эме жумуш кылдым. Посуда жууп, банкеттерге. Балам кичинекей болчу да, үйдөн чыккан кезде бешикте болчу. Эрте келип пол жууп эле ошо жаңылаң сууда иштей берип, эме бөйрөгүм киста эметип калыптыр да, баягы сууда иштей берипчи. 3 жумушта иштедим да, анталияда иштедим. Ошо пекарныйда иштедим. Идиш жууп жаң. Идиш жууп, жалаң. Пол жууп, идиш жууп. Анан ошо суудан бөйрөгүмө киста болуп, суу толуп. Киста деген бул суу экен да, илакча пайда болуп кетиптир да. Анан оор жумуш кылгандан. Анан кийин биринчи ошо эме болгондо тишке берди да. Тишим аркылуу операция болдум. Ошо жумушумду төлөп берди да. Операция полный төлөп берди. Анан кийин ошо антибиотик салып аткандан анан туалетке барбай калды да, кансы чыкпай калды. Анан балдарым кичинекей да. Анан үйгө чыгып келгенден кийин бөйрөктү алыш керек болуп калды да. Анан ошол моментте анан үйдөн чыгарып салды да. Анан ошол менен кылды. Азыр 2 күн иштейм, ашып кетсе жумушка, мындай башкалар болуп калса, ата экинчи күндөн кийин уже да Иштей албай калдым. калдым да. Бирок балдарыма айта албайм да, что ошол күнгө чейин балдарыма айта албайм да, просто мен алардын эмесине сындыргым келбейт да. Оорусам деле андай көрсөткүм келбейт. Балдарымды да мектепте мугалимдер ошо сарайда жашайт, кошулбагыла, барбагыла деп ушинтип бөлгөндөн балам мектепке бара албайт да. 2 балаңыз тең. Азыр кичине 7-класста балам, 9-класста бүтүп балам барбай койгон да. Анан баягы чоң болсо чыдамактан бала деген көтөрө албайт экен да. Анан мен дагы ошону мен уже күчүм жетпейт да булар менен күрөшкөнгөчү. Анан ошо баламды мектепке жөнөткөн жокмун да. Барбасаң барба. Барба депчи. Анткени өздөрүнө да кол салган күндөр болот экен да. Салынып бала да көтөрө албайт экен да сөзгүчү. Анан ошон үчүн баламды мектепке жөнөткөн жокмун. Кыргыз элиме кайрылат элем, ошо бийликтегилерге дагы менин укугумду ушунча мээнет кылып тапкан эмем күйүп кеткенине дагы ичим ачышып турат. Ошо жардам сурайт элем. Бизде кыргыз элде жакшы адамдар бар болуш керек, мен ишенем да. Что ким кандай укук коргоо жактан да ошо бийликке да жетишин каалайт элем. Ким кандай эме болсо дагы, жакшы сөз болсо дагы, кандай эме болсо да жардам күтөт элем. Ошо кыргыз элинден үмүтүм чоң. Ошо мен дагы элиме кайрылат элем. Ошо сиңдимдин ушунча жылдан бери могу
шарты жок, муздак, үстүнөн тамчы агып, эмеси жок жерде 7 жылдан бери жашап атат. Анан ушу негизи эле ушу адам баласында могу элге кайрылат элем да, ушундай басымга туш келгенине бул негизи аял кишилердин мындай өңдүү түстүү аялдар, мындай сулуу аялдарга негизи эле көрө албастык көп болот экен деп ойлойм да. Ошо жакшы кийинип басса, жакшы өзүн алып жүрсө дагы кээ бирлер ошону туура эмес ойлойт экен да депчи. Ошон үчүн элиме, жогору жактагы бийликтегилерге кайрылат элем. Урматтуу Жапаровго, Ташиевге ушунун укугун, балдарынын жандай басымдуулук кылып атышпайбы? Басымдык. Ошолорду мындай карап берсе деп, анан кийин ушу жашоо шартына ким колунан келишинче жардам берсе жакшы болот эле, ошону сурайт элем. Ошол. Ал эми бул окуя боюнча айылдын квартал башчысы комментарий берүүдөн баш тартты.